кылмышка шериктеш болбош керек. Эгер кимдир бирөө биздин коллегалардан, арабыздан, же башкалардан кылмыш жасаган билинип атса, көрүнүп атса, же силер ошону сезип аткан болсоңор, сөзсүз маалыматты билдиришиңер керек. Это ваша обязанность. Остановить нашего коллеги от этих нарушений законодательства. Остановить его нужно. А не так, чтобы там вместе с ним пойти и идти на нарушение. Дагы бир маселе. Мамлекеттин кызыкчылыгы. Урматтуу жетекчилер. Биз бул кылган ишибиздин бардыгын мамлекеттин гана кызыкчылыгы болуш керек. Мына азыр жолдор көп курулуп атат, чоң строительстволор башталып атат, мамлекетте чоң акчалар түшүп атат, бардык экономикага жумшалып атат. Ушул маалда ар бириңердин колуңарда өтө чоң жоопкерчиликтер башталат. Так. Анан кийин чечим кабыл алган маалыңарда, мамлекеттин кызыкчылыгын эстен чыгарып туруп, жеке кызыкчылыгыңарга кирип кете турган болсоңор, анда мамлекет өнүгүп өспөйт. А биз бул жактан ар бириңер үчүн биз чечим кабыл алабыз. Силерге жоопкерчиликти карайбыз. Так, ушул жерде отурганыңардын почти 90% мен жакшы тааныймын, билемин, агабыз, инибиз. Бул агам, бул иним мени жашырып коет, тибей коет, карап койбойт, бул досум дебегиле. Эч кимге пощады не будет. Никому никакой пощады не будет. Особенно местные органы власти. Вот акимдер, мэрлер, айылыңарда, жерлерде, районун тегерегинде кайсыл бандит жүрөт, ким кого грузит, кто кого не дает жить, какие коррупционеры имеются, вам же как бы силерге жакын нерсе да, бул туурабы? Муну билесиңер. Айтып койгула да бизге. Эмне жашырып отурасыңар? Айтып койгула, дайте информацию. Если не хотите дать информацию кому-то другому, дайте мне личную информацию.